Эгерде ким кетеймин десе, аны дагы ошо сүрөткө тартып алабыз да. Кыргызстандын шумдуктуудай өнүгүп жатканына Амангелдиев ишенип сайран куруп кеткен окшойт. 32 000 сомдон ашты орточо айлык. Жаш курагы боюнча гана берилүүчү пенсия эмес, мындан ары жөлөк пул гана алат. Бирок анан тамагын бергиле деп кыйнабагыла. Жергиликтүү бийликчи мэрия болобу, толугу менен өзүнүн бюджетинен төлөп койсо болот. Бишкек шаардын мэриасычы. Тамак ашы бүт анан кайра өзүбүздөн болгондо анда болбой калат го дейм, анда өтө эле кымбат болот. Эгерде ким кетеймин десе, аны дагы ошо сүрөткө тартып алабыз да. Бул сиздер дагы бизге жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Президент Садыр Жапаров 30 жылдан бери тотугушча айтып келе жаткан сөз куп эле Акылбек Жапаровго жарашчыдай. Себеби кечээ Жапаров 30 жылда болбогон өнүгүү эми гана болду деп көпчүлүктүн оозун ачырды. Биз акыркы 2 жылда 439,3 миллиард сомго ички дуң продукцияны өстүрө алдык. Садыр Нуркожоевич келген жылы өзүңүздөр билесиздер, ички дуң продукциясы -7,1 кезиндеги абалды алганбыз. Мына бүгүн сиздердин астыңыздарга 2022 жылдын ички дуң продукциясы 11,5 миллиард долларды түздү. Жана ички дуң продукциябыз 1 триллиондук көрсөткүчтөрдү басабыз деп турабыз. Бул тарыхый учурдагы сиздер менен чогуу келет. Акылбек Жапаров гүлдөп өнүгүп жатабыз деген сөзгө экономика министри Данияр Амангелдиев жетин албай кеткенби айтоор, Кыргызстандын шумдуктуудай өнүгүп жатканына Амангелдиев ишенип сайран куруп кеткен окшойт. Некогда. Жапаров экономика өстү деген сөзгө ишенели деп коелу. Бирок Алабукадагы мектептин Т18 кылымдагы мал сарай сыяктуу имаратта окуучулар ашкана катары колдонуп жатканын эске салсак, экономика өнүкпөптүр го деген тыянакка келебиз. Анан өлкөдө айлык акы өсүптүр. Орточо маяна 32 000 сомду түзүптүр. 32 000 сом орточо айлык жакшы деңизчи. Бирок Жапаров айткандай эле 32 000 сомдук айлык алгандар чанда кездешет. Айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүштөр болуп жатат. Статкомдун маалыматы боюнча 9 айда 32 000 сомдон ашты орточо айлык. Анын реалдуу өлчөмү керектөө баалардын индексин эске алып эсептегенде 10,7%га өстү. Эми мындан ары пенсиялык фондко акча төкпөгөн жарандар жаш курагы келгенден тарта жөлөк пул менен гана жан кечирээрин Жапаров жарыя кылды. Ансыз да жарыбаган пенсия алган кары-картаңдарга өлгөндүн үстүнө көмгөн болду окшобойбу? Мамлекетке пенсиялык фондко начисление жасабай жүргөндүн баары жаш курагы боюнча гана берилүүчү пенсия эмес, мындан ары жөлөк пул гана алат. Экономикабыз гүлдөп өскөнү менен бала бакчага барган балдарга эми өкмөт тарабынан тамак берилбей калат экен. Мындан ары өкмөттүн өгөй балдарындай болгон карапайым калк өз каражанынан акча төлөөгө мажбур болот. Жергиликтүү бийликтегилер, ата-энелери дагы ушуга кошулуш керек. Биз электроэнергиясын, суусун, охранасын, зданиясын жардам бергенге даярбыз республикалык бюджеттен. Бирок анан тамагын бергиле деп кыйнабагыла. Айыл өкмөтү керек болсо толугу менен, жана жергиликтүү бийликчи, мэрия болобу, толугу менен өзү эле бюджеттен эмес, өзүнүн бюджетинен төлөп койсо болот. Бишкек шаардын мэриясычы, жана 2,5 мыйзамда ошондой каралган. Бул ата-энеси деле кошумча кошто болот. Кошпой эле, мисалы кереги жок деп, мисалы бир шаардын мэри бизде жетиштүү, бизде бала эми көп болбосо, мисалы кээ бир чоң шаарда 10 бала бакчалар бар да, ошол жердин балдарга жана 2,5 миңден ашып кетсе акчасын төлөп койсо эле болот да. Болот. Ата-эненин кереги жок. Бул баары жоопкерчиликке
жанагы жергиликтүү бийликтин мойнуна ийилип атат. Өзүңөр көтөргүлө, өзүңөр тапкыла. Демек, акча таппасаңар жакшылап излегиле. Ошо акчалардычы өзүңөрдүн бюджетиңер толтурула деп. Жана жемкорлук менен аралаштырып, ошон үчүн биздин жарандар ошо шаарлардын же болбосо жанагы айыл өкмөттөрдүн эгерде бала бакчалары болсо, ошолорго талап кылыш керек. Акчаны жана бала бакча барып атканда бекер бересиңер деп. Акылбек Жапаровдун отчетунда же күлөрүңдү, же ыйларыңды билбей турган кызыктай жагдай бар экен. Өкмөт башчы өктөм сүйлөп, мындан кийин бала бакчалар 2 нөөмөт менен иштейт. Ошондо түшкө чейин бир топ, анан түштөн кийин өзүнчө топ болот деди. Мындай акылга сыйгыс логика такыр түшүнүүгө болбой турат. Анда ата-энелер түшкө чейин ишин тыштап балдар үчүн бала бакчага чуркайбы? Айтор бул жагы түшүнүксүз. Но от одной философии мы отказываемся, что в детском саду балдарды биз багышыбыз керек. Түштө тамак беребиз, түштөн кийин уктатабыз, анан кечинде атасы алып кетет деп. Түшкө чейин бир балдар окуп школго даярданат, түштөн кийин экинчи смена келип даярданат. Ошондой садиктерге биз колубуздан келген учебниктерди, жардамдардын баарын тең беребиз. Мен иштеп атып анан түштө суранып жумуштан барып, же танаписте барып, баламды алып кел, ана каяка коем мен? Мен жумушта иштебей калам да. Же жумушка алып аламбы? Аяктан жетекчилер көбүнчөсү болбойт. Ошон үчүн бул туура эмес. Менин оюм боюнча. Бала бакча болгондон кийин бул ишмерлерге караш керек. Толук күндүү болуш керек. Акылбек Жапаров айткандай, өлкө бир өңчөй өнүгүүгө багыт алганбы? Чын эле калктын айлык акысы 32 000 болуп, карапайым калк майкөл сүткөл жашоодо жашап жатабы? Коомчулуктун пикирин билип көрдүк. Я считаю, что неправильно считать зарплату министра, замминистра, который получает по 70, я не знаю, по 90 тысяч они там получают, и преподаватель, простой преподаватель и медицинский работник, который получает, я не знаю, ну максимум 15-20, и сделать среднюю заработную плату. Значит, эти две категории надо абсолютно. Я, конечно, понимаю, что в целях там, коррупции они им поднимают зарплату. Мындай чисто статистика боюнча байлардын, чоңдордун зарплатасына анан баягы карапайым эл алган бир 10 000, 12 000 кошулганда анан бөлүнгөндө ошончо болот да, бирок ал туура эмес да, ал средний зарплатага деле жатпайт. Да, средний зарплата азыр деген, ну, где-то бир 15 000-дин тегерегинде болсо мүмкүн. Андай орточо айлык жок го дейм андай. Мугалимдердин зарплатасы, соц кызматкерлердин, муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы бир аз көтөрүлдү мурдакыданчы. Мен деле айыл өкмөттө иштегем, жаштар үйүм жетектеп, маданият кызматында иштегем да анан. Өзүнүн айылда. 32 000 жок, Жок, ал кезде мен 4 канча миң бир нерсе алчумун, мына азыр 12 000, 13 000ге чейин зарплата алышат да. Ну тогда просто надо написать, что это не садик, а что это курсы какие-то подготовительные, и все будет решаться вот так. То есть садик, само слово садик подразумевается, что ребенок получает спать, он должен спать и есть. Просто надо поменять, если... Недавно ли выступать эткенде айтып атпадым, наоборот садикке көбүрөөк көңүл бурабыз, тамак ашын көбөйтөбүз, наоборот айтып аткандай, мен аны билбейм, кайра алып таштаган. Оюңуз кандай? Эки смен болгондо болбой калат, эки сменди кандай кылып смен кылат мисалы? Мисалы түшкө чейин, түштөн кийин. Анда садикке бериштин кажети деле жок болуп калат го дейм. Саат 9-тан 5-ке чейин бала ошол убакка чейин болот, анан 12-ге чейин болсо кайра 12ден кийин экинчи смен болгондо болбой калат го. Биз мисалы садикке деп беребиз да, мисалы 700 сом бир балага бизде айылда ошондой да. Ага бересиң. Анан болгон ошонун ичинде тамак ашы бүт, анан кайра өзүбүздөн болгондо анда болбой калат го дейм, анда өтө эле кымбат болот. Бул туура эмес деп ойлойм. Негизинде ата-энелер өзү балдарын бала бакчага бергени бул ошол жакта алар алаксыз турсун деп туруп өздөрү иштешет. Мындай балдарына көп убакыт бөлө албай, ошого туура эмес го дейм.
негизинде ата энелерге деле кыйын болуп калат бул жагдайда. Балдарын кайра барып үйгө алып келиш, кайра албарын ким карайт, ошондой. Экономика эбегейсиз илгериледи. Калктын камын ойлоп жатабыз. Жашоо жакшырды деген тилемизме жөө жомоктор токтобочудай. Сөзүбүз куру болбош үчүн айта кетсек, элдин орточо айлыгы 32 000 болсо, Орусияга айлангана барабы. Бюджет Жапаров айткандай толуп турса, эмнеге бала бакчага барчы балдардын тамагынан акча яшат? Айтор, айта берсең арман көп демекчи, суроолор көп, жооп жок. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.